Zaten proxotунан местныйларды киргизип, Bir кейбір оқушы қыздар өтөлі қысқа киіп тұрады. Вам скучно, да? Не кыласыздар, чет мамлекеттин жана эротикасыны Ошон үчүн TikTok деген нерсеге тыюу салган маселени карап көрүңүздөр. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата-энелер менен чыгарсак. Жанагындай гейлерди, ЛГБТларды уюштуруп, көптөгөн үй-бүлөлөр бузулган, көптөгөн тагдырлар чабылган. Просто мен айтканым, кыргызстандыктардын, кыргыз жарандарын киришине катуу тоскоол берип, катуу көзөмөлдөш керек. Акылбек Үсөнбекович. Анан эртең ачып алгандан кийин бир тешигинен задний проходунан местныйларды киргизип, жанакындай болуп кеткен турган болгон болсо, чатак болот да. Hazır технологияны өнүккөн кези, эгерде баламды таппай калам, кызымды таппай калам десең, чипирит этип кой. ошон үчүн TikTok деген нерсеге тыюу салган маселени карап көрүңүздөр, жолдош генерал. Тиешелүү органдар менен, уюмдар менен, бийлик, Керекөз аткаруу бийлиги менен биргелешип, TikTok деген нерсени токтотуш керек социалдык сайттанчы. Көрүнгөн туура эмес батыштын идеологиясыны жаштарга сиңирип, жанагындай гейлерди, ЛГБТларды уюштуруп, эркек менен эркек жашаса болот. Экинчи маселе миграция боюнча. Мигранттарыбызда аябай маселе көп. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата-энелер менен чыгарсак, турмушка чыккандан кийин чыкса. Bir кейбір оқушы қыздар өтөлі қысқа киіп тұрады. Мен ойымша кейбірде ошондой қыздар провокация кылып атат да, эми ал жөнөкөй адам этип баратсаны байкабайт. Бирок жанагы педофилге окшогондор, алар ошолорду байкап эле артынан түшүп атпайбы? Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет.